Манас кыргыз рухунун туулчокусу. Бул пикир дүйнөлүк масштабдагы классикалык жазуучусу Чыңгыз Айтматовго таандык. Айтматов бул пикирин жарыя айтуу менен кыргыз элинин буга чейин топтогон озеки руханий мурасынын ичинен эң мыктысы, көзгө толумдуусу, кол жеткис бийиги да ушул Манас деген ойду бекемдегиси келсе керек. Чынында да Манас фольклордук чыгарма болгону менен демейки фольклордон жогору турат. Профессионал жазма адабияттын чен өлчөмү менен караганда да сейрек жаралчу, а балким бир гана жолу жаратылган уникалдуу адабий туунду. Манасты адабий мурас деп да атоо аздыкты. Ал кыргыздын кан жаны менен бирге жаралган. Кылымдар бою кыргыздар Манастын атын атап, ант берип, анын аты менен жолго аттанып, андан колдоо сурашкан.